Эргазы Мамасыдыков Өзбекстан мамлекетинин Коргон Төбө районунун Токтогул айылында туулган. Ош мамлекеттик университетинин математика багытында билим алуу үчүн 2018-жылы келген. Учурда математика жана информациялык технологиялар факультетинде 4-курста окуп жатат. Кыргызстанда окусам деп бала чагынан кыялданып келген. Аталган окуу жайда этникалык кыргыздар келген күндөн тарта ар тараптуу колдоо көрсөтүшкөнүн айтат. Алсак ар бир этникалык кыргыздар үчүн атайын мугалим бөлүнүп берилет. Негизинен 2018-жылы келгенден бери ошол ОШМУда этникалык кыргыздар үчүн абдан чоң мүмкүнчүлүктөр жаратып берилүүдө. Аларга токтоло кетсек, эң биринчиси ошол ал жактан бул жака Өзбекстандан Кыргызстанга келгенден кийин виза маселеси, окуунун төлөө контракт маселеси бардыгында ошол этникалык кыргыздарга өтө чоң жардамдар берилет. Ал жактан келген студенттерге жалпысынан жатакана менен камсыздайт. Анан эгерде ошол контрагын деле ошол Кыргызстандын жарандар менен бирдей санада төлөшөт. Учурда Ош мамлекеттик университетинин математика жана информациялык технологиялар факультетинде этникалык кыргыз студенттердин саны 150дөн ашат. Алардын катарында Бузенеп Султанова да бар. Ал Тажикстан Республикасынын Мургап районунан келген. Алгач Бишкек шаарына сынак тапшырууга келип, аталган окуу жайга тапшырат. Этникалык кыргыздар убактылуу каттоого туруусу көйгөй жаратканы менен мамлекет университет тарабынан социалдык колдоо көрсөтүлгөнүн билдирет. Кыргызстан этникалык кыргыздарга мындай жеңилдиктерди берет да. Студенттерге учебный виза дегенде бул этникалык кыргыздарга бекер дейт. Башка мамлекет иностранныйларга $20 десе этникалык кыргыздарга бекер дейт. Анан гражданствого тапшырган башка этникалык кыргыздарга дагы бир канча жеңилдиктер берилет. Этникалык кыргыздарга жеңилдиктер көп да негизи башка иностранныйлардан караганда. Анан жалпы эле Ош мамлекеттик университет МИТ факультетине бардыгына этникалык кыргыздардын студенттердин атынан дагы мындай ыраазычылыгымды билдирем. Бизге көптөгөн жеңилдиктерди берди, мындай көп шарттарды түзүп берди. Өлкө башчы Садыр Жапаров этностук кыргыздардын жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуусунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби жөнүндө убактылуу жобо тууралуу жарлыкка кол койгон. Анын алкагында учурда паспорт алууга жеңилдиктер каралып, мамлекет тараптан ар тараптуу колдоо көрсөтүлүүдө. Ош облусунун Алай районуна көчүп келген этникалык кыргыздарга паспорттор берилип, 18 үй бүлө турак жайлуу болушкан. Ошол этникалык кыргыздар баардыгыбыздын көңүл чордонубузда биринчи кезекте президентибизден баштап ошол жерде жашап аткан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына чейин көңүл чордонунда да ар тараптуу жардамдар алып атат. Андан сырткары ар тараптуу жардамдар көрүлүп атат. Мисалы балдары окууга жайгаштырылган мектепке, эгерде жаш өтүп кетсе, баягындай түзөтүү класстар деп коет. Кошумча сабак бере турган класстарына да уюштуруп бергенбиз да. Ошолордо окуп атат. Бардыгы азыр биздин кадимкидей эле жарандарыбыз сыяктуу эле ошол иштеп, окуп, эмгектенип дегендей иш-чараларга катышып азыр аралашып атат да биздин элибизгечи. Этностук кыргыздардын анын ичинде Кыргызстандын аймагында жүргөн кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдардын укуктук статусун жөнгө салуу максатында кабыл алынган. Мамлекеттик каттоо кызматы 2020-жылдын 27-майынан тарта биометрикалык жалпы жарандык паспортторду кыргызстандыктарга бере баштаган. Убактылуу жобону колдонуу мөөнөтү 2022-жылдын 31-декабрына чейин белгиленген. Зарина Рахманбердиева, Маруф Шакиров, Ынтымак, Ош шаары.